Жалпы республика аймагында 1065 китепкана бар болсо, анын 74-ü Талас облусунда жылдан жылга китепканалардын абалын жакшыртуу жана жаңы китептер менен толуктоо жумуштары жүрүүдө. Мындан тышкары жаш окурмандарды китепканаларга тартуу үчүн ар кандай долбоорлор менен иш алып барып, балдар үчүн китепканадагы убакытты кызыктуу өткөрүү аракеттери колго алынган. Ошо балдарды китепканага тартуу, китепке кызыктыруу, китепти сүйүү, китептин даражасын көтөрүү, китепканага ошо балдар көбүрөөк келсе деп, ошо жакшы иш-чараларды, фестивалдарды өтүп атабыз. Биз көбүнчө ошол инклюзивдүү, интерактивдүү методдор менен окурмандарды китепканага тартып атабыз. Анан көптөгөн иш-чаралардын аркасынан ошо балдарды китепке кызыгуу максатында аракеттенип, ар бир китепканачы өзүнүн чыгармачылыгы менен иштеп атат. Жакшы китептер түшүп атат. Бизге акыркы 5 жылдын ичинде китеп палатасынан, Кыргыз китептен, улуттук китепканадан, Америка ордосунан жакшы жаңы китептер түшүп баштады. Көркөмдүү, өзгөчө балдар китепканасына USAID долбоорунун негизинде жакшы китептер келип атат. Ар жылы 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнү катары белгиленет. Быйыл жылдагыдан өзгөчөлөнүп, бул күндү облустук китепкана жана USAID'тин окуу керемет долбоору, ошондой эле Талас шаардык мэриясы биргеликте балдар үчүн билим сандык аттуу фестиваль уюштурушкан. Ушул китепке болгон кызыгууну арттыруу, китеп окуу маданиятын калыптандыруу, коомчулуктун көңүлүн ушуга буруу максатында болуп атат. Бүгүн Талас областынын бардык райондорунун мугалимдери ушул жерге келип, кандай иш-чараларды өткөрүп атат, мектептерде сабактан тышкаркы ошолор боюнча сонун көргөзмө уюштурушуптур. Бул көргөзмө өтө жоңгорку деңгээлде экен. Биз башка жакта көрбөгөндөрдө да көрүп аябай таң калып отурабыз. USAID'тин окуу керемет долбоору менен республикада 1682 мектеп иш алып барса, Талас облусунан 82 мектеп иштешип келет. Долбоордун артыкчылыгы башталгыч класстын окуучуларынын окуу көндүмдөрүн жакшыртуу менен мектептерде электрондук китепканалар менен иштеп баштады. Буюрса, бул долбоор менен 3 жылдан бери иш алып барабыз. Окуу кереметтин артыкчылыгы бул окуучуларыбыз аябай кызыгып атат. Бул жомок китептерге, жомок ошо окуган китептер боюнча кайра кармандарды жазап, китепчелерди жазап, ошол боюнча биз китепканага электронный библиотека уюштуруп койгонбуз. Окуучуларыбыз телефондору менен келип, сканерлешип, QR кодко киришип, каалаган окуу кереметтен жомокторун окушат. Ошол боюнча дагы жомоктун ичиндеги каармандарды жазап, кол өнөрчүлүктөрүн өрчүтүп атат. Фестивалда таланттуу балдар өз өнөрлөрүн тартуулашса, Атай Огонбаев атындагы орто мектебинин окуучулары сахналаштырып, форум театр тартуулашты. Биз илгизбей, жумуш оңой эле. Иш-чарада Апрель баатырларынын эрдиги окуучулардын көзү менен дил баян ыр жазуу сынагынын жыйынтыгы чыгарылып, мыкты дил баян жазган окуучуларга атайын сыйлык ыйгарышты. Апрель бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнүнүн алкагында облустагы мыкты китепканачыларга өкүлчүлүктүн ардак грамоталары тапшырылды. Китепсиз жашоо жок болуш керек. Мына баарыбыз ошол китептен өнүп, өсүп, ар бир А тамгасынан аягына чыкканча билим алып, анан жаштарыбыз отурат. Мына ошол баарыбыздар үйүндөп кетет элем. Азыр телефон караганча мына ошол жок дегенде бир жарым саат китеп окусаңыздар деп. Билим сандыгы фестивалдын соңунда райондордон келген окуучуларга жана китепканачыларга кызыктыруучу сыйлыктар ыйгарылды. Бигайма Сымбаева, Мелис Селебесов, Зина Акматова, Талас шаары.